Bul dünya жалған адамзат bilgin Zatı жоқ Алладан ұлықман бұл диндин Allah merimdü ырайымды кечиримдү ибадат кыл ey пенде кулусуң сен кимдиң тобо кыл ыйык Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed elçi kılgan Allah'ım ey momundar barınar Allah Ta'alaga momundar siler tobo kılgılar Allah'a tobo kılgılar Barыңыздарга жакшылык каалоо менен бирге рахмат айы Рамазан берүүбүздү баштамакчыбыз. Алыскы жакындарыңызга белек бериңиз. Керек болсо тиги дүйнөгө аттанып кеткен туугандарыңыздарга, ата бабаларыңыздарга, жакындарыңызга да белек бериңиз. Ал белекти кантип берем десеңиз, Куран окуңуз дагы Курандын сообун өтүп кеткендерге багыштасаңыз, мындан өткөн аларга жардам бере албайсыз. Мындан дагы терең Курандын касиеттери жөнүндө теманы азыр маек кылмакчыбыз. Барыңыздар, көңүл буруңуздар. Ordo Construction Group Evergreen турак жайы. Биздин турак жай шаарыбыздын экологиялык жактан таза бөлүгүндө жайгашып, жанында эс алуу паркы, мектеп, бала бакчалар орун алган. Тосмо менен курчалган кенен коро, автоунаа токтоочу жайлар, балдар аянтчасы, барбекю зонасы, 24 саат бою видео байкоо, фитнес залы. Бизде сиздер үчүн уникалдуу сунуш бар. Evergreen турак жайы. Жашоо үчүн даяр батирлер. Үй-бүлө бул жашоонун эң жаркын учурлары. Үй-бүлө бул чексиз кубаныч. Үй-бүлө бул керемет сенин жаныңда. Үй-бүлө бул дайыма сүйүү. Белая река ар бир үй-бүлөгө кубаныч алып келебиз. Ассалам кайрымдуулук фонду 7 жылдан бери өлкөбүздүн социалдык муктаждыктарын чечүүдө колунан келген жардамын аябай келет. Айрыкча көптөгөн жерлерге суу чыгарып, оорукана, мектеп, фаптарды, жетим жесирлерге үйлөрдү салып берди. Саламаттык сактоо министрлигине гемодиализ аппараттары баштаган бир нече медициналык жабдыктарды алып беришти. Андан сырткары бир нече мечит, медресе, көпүрөлөрдү салып берүү менен аярылуу катмарга гуманитардык жардамдарын, жөлөк пулун берип келишет. Ассалам кайрымдуулук фонду. Кайрымдуулук кайталангыс касиет. Ассалам кайрымдуулук фонду Кыргызстан мусулмандарын ыйык Рамазан айы менен куттуктайт. Апам бышырган таттууларды аябай жакшы көрчүмүн. Аны менен чогуу камыр даярдап, аларга ар түрдүү калыптарды берип, кооздоп жасачубыз. Апамдын рецепттерин мен түбөлүккө издеп калдым. Эң негизгиси, мен апамдан конок күтүү маданиятын үйрөндүм. Анын жардамы менен ар бир жолугушуу мен үчүн кайталангыс болду. Рахмет чайы. Бул ар бир чыныдагы чайдын кынтыксыз түсү, дамы жана жагымдуу жуты. Рахмет чайы. Көтөрүлсүн коноктордун маанайы. Кудай Таала Рамазандан Рамазандарга жеткирип, кадыр түндөргө жеткирип, баарыбыздын тилектерибизди кабыл кылып, акыретте дагы Кудайдын сүйгөн кулдарын катарында Фирдаус жаннатта болушубузду, Алла Тааланын жамалын көрүшүбүздү,
ал өзү насип кылсын. Ушундай жакшы тилектер менен бүгүнкү берүүбүздү улантмакчыбыз. Бүгүнкү мейманыбызда кайрадан Кыргызстан мусулмандарынын азирети муфтийи Максатбек ажы Токтомушев. Салам алейкум. Уалейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракат. Ийик Рамазанда жолугушуп турган бул өзүнчө бир рахат. Азыр эми тагдыр деген маселе бар экен. Жаныңда жүргөн, сырдашкан, же сиз тааныган, биз тааныган адамдардын кыска өмүр жашап өтүп кеткендер болуп атат. Азыр адамдарда кайгырып дегендей. Эми бул тагдыр. Мен берейин деген суроом, Рамазан айында көз өткөндөргө Кудай Тааланын ушундай бир чексиз мээрими болот экен. Ошол жөнүндө бир айтып берсеңиз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулилlah ва салату вассаламу аля расулилlah амма бa'д. Биринчиден, бул өлүм адамдардын башына эле эмес, пайгамбарлардын башына да Алла жазган. Пайгамбарлардын пайгамбары Мухаммад алейхиссалам да көз жумуп өткөн. Иннака маййтун ва иннахум майитун. Алла чечим чыгарган. Kullu nefsin da'iqatul maut. Her bir can bu sözsüz ölümdün damın tartat dep koygun. Elbette başka aylarda dele ötüşü mümkün, başka yıllarda dele ötüşü mümkün. Bu dünyaya gelүү ketүү adam balasının ixtiyarında emes. Adam balasının ixtiyarında beyişke tatıktуу amal kılуу, az yaşasa dağı, көп yaşasa dağı beyişke layıktуу olup ketүү. Ал эми кээ бир күндөрдү, кээ бир түндөр, кээ бир жерлер, кээ бир сааттар, кээ бир айлардын Алланын алдында өзгөчө макамы, өзгөчө бир орду бар. Ошолордун бирөөсү Рамазан ай. Рамазан айда Алла Таалам дозоктун эшиктерин жаап атса, аягына чейин ачылбайт деп атат. Көз жумгандарга Алла Тааланын өзүнүн рахматы, мээрими. Ошондуктан биз ушундай деп күмөн кылабыз, ушундай деп үмүт кылабыз. Рамазан айда өткөндөргө жараткан Алла Тааланын өзгөчө жардамы, өзгөчө жеңилдиги болот деп. Анткени ушундай ыйык айда, берекелүү ай да өтүп атат. Буларга биз чын жүрөктөн көңүл айтабыз. Жана сабырдуулукка, жакындарына сабырдуулукка, аларды кайрат кылганга чакырабыз. Анткени Куранда Алла субханаху ва таала бир аятта мындай дейт. Кул иннал мауталлази тафирруна минху фа иннаху мулaqīkum. ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Aytkın ey Muhammed, sizler ölümden kaçıp жүрөсүңөр го, тияк бияктан жашырынып. Ал силердин алдыңардан келет дейт ал. Артыңан кууп келбейт экен өлүм. Алдыңан учурашат экен, каяка качып барба? Күтүлбөгөн жерден. Күтүлбөгөн жерден. Бул айтып келбейт экен бул. Бирөөгө кабар берип келбейт экен, адашып келбейт экен, эрте келип калбайт экен, кечигип калбайт экен, унутуп калбайт экен. Бұл жараткан Алланын өз учурунда тагдыры болот экен. Жана ал айтып атат. Алла субханаху ва таала мындай деп атат: силер кийин кайтарыласыңар, силер жараткан Алла Таалага ал кылган ишиңер тууралуу кабарын берет. Бир сөз айтайын. Качан өлүү биздин колубузда эмес. Кандай өлүү биздин колубузда. Бул кандай деген сөз? Качан өлүү, ким качан өтөт? Ушундай бүткүл ааламга мээримин чачып келген пайгамбар Мухаммад алейхиссалам 63 жыл жашады. Эгер жараткан Алла берсе 1000 жылда эле берип коймок. 2000 жылда эле берип коймок. Канча кааласаң делечи. Демек эртеби кечпи бул жалган дүйнөдөн чыныгы дүйнөгө өтө турган күн келет экен. Биз мусулмандар ахиретке ишенген адамбыз. Кайрадан тирүүлүгө ишенген адамбыз. Ошондуктан жакындарына айтар элем, ыймандуулар көп кайгырбасын. Рамазан айтканда бир жагынан карасаң сүйүнүч. Бир жагынан карай турган болсоң, момун адамдар эртеге бейиште бардыгы чогуу бирге болот. Бир туугандары менен, ата энелери менен, жакындары менен, достору менен, барды менен көрүшкөн күн келет. Айтты дейсиз. Буну ким айтты? Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам айтты. Ошондон улам биздин жүрөгүбүздө ишеним буга бекем. Албетте жараткан Алла Таала даражасын бийик кылсын. Баарыбызга баягында айткандай, качан өлүү биздин колубузда эмес, кандай өлүү. То есть биз күнөө кылбай, бирөөгө зулумдук кылбай, бирөөнүн акысын жебей, бирөөнү тепселебей, бирөөгө текеберленбей, көрө албастык кылбай, бирөөнүн үстүнөн шылдыңдап маскарлабай, жараткан Алла Таалага да тооба кылып, адамдарга да пайдалуу болуп жашай турган болсок, эртеби кечпи келсе, ошол бир жакшы кандай өлүм дегенде бейишке татыктуу, Алланын ыраазычылыгына ылайыктуу болуп өтүп кетүү бул бакыт. Туура айтасыз. Өлүм арты майрам бар, өлүм жаман болсо эгер өлөт беле пайгамбар дейт. Анан бул эми билген бар, билбеген бар. Жакындарына сабыр тилейбиз. Ошол жакындары эң пайдалуу,
өлгөн адамга эмне кылыш керек, кандай амалдар кылыш керек, эми шариатты кээ бирөө түшүнгөн бар, түшүнбөгөн бар дегендейчи. Ошо кандай жакшы иштер кылыш керек, пайдалуу? Бул жердеги эң биринчи сабырдуулук. Жараткан Алла Таала буну билип турат. Ошо сабырдуулук кылышса, Кудай кааласа Алла Таалам эсеби жок соопту берет. Ким үчүн сабыр кылса, ошого да ошончо эсеби жок сооп берет. Өткөн адамга да. Өткөн адамга дагы. Ким үчүн сабыр кылга турган болсо. Бул жөнөкөй нерсе эмес. Экинчиден, өткөн адамдардын жакшы эскерүү. Бул иманды тазалайт. Удкуру махасина маутакум. Өткөндөрдүн жакшы сыпаттарын айткыла деп пайгамбарыбыз айтты. Бул жакшы сыпаттарын айтуу бул өзүнчө пайгамбарыбыздын буйругу бул. Ошон үчүн биз алардын жакшы сыпаттарын, кандай немелерин айткан. Үчүнчүдөн, канча амали салих бар. Куран окуу, зикир кылуу, намаз окуу, кайрымдуулуктун жолдору, дуа кылуу, ушулардын баардыгынын сооптору өткөндөргө жетип турат. Буну пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бул садакай жария деп бир адам кылып кетти, жакшы. Экинчиси ушундай бир бала таштап кеткен, валадын салих. Bundan sırtqары дагы мусулман адамдын жакшы иштери эгерде экинчи адамга багыштаса, анын Алла Таала кемчилдиксиз жеткирип турат. Пайгамбарыбыздан сураганда, ажылык боюнча ушундай мен өтүп кетти эле апам, артынан бир ажылык кылып койсом болобу? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат, бирөөгө сен карыз болуп калсаң, ошо карызын берип кое турган болсоң, төлөнөбү, төлөнөт. Бул дагы Алладан карыз болуп калганды сен аткарып кое турган болсоң, сөзсүз төлөнөт дейт. Бир хадисте келет, бир ажылык менен 3 киши бейишке кирет деп кирген. Кайсы? Кимдин атынан эгерде ажылык кылбай калса, ошонун атынан ажылык кылдырып атат. Ким кылдырып атат? Өзү киши. Ким аркылуу кылдырып атат? Бир аалым менен сүйлөшүп, билген, жакшы. Ушу бир ажылык менен үчөөнү бейишке киргизет деген хадис бар. Демек мындан улам иншалла кайрымдуулукка келет, эртеге курбанчылык. Бунун бардыгы сооптору жетет Кудай кааласа. Сөзсүз биз өткөндөргө сооп багыштап турушубуз керек. Себеп дегенде аларга ушу кимден риваяттарда келет, ким аркылуу сооптор келди, ушу сезилип турат экен. Ким аркылуу? Кайсы досу? Кайсы тууганы? Кабырдагы адамга кандайда руханият бар да. Бир жол таптакыр эле жок болуп кеткен жок. Бул руханият бар. Ошого Алла субханаху ва таала ушу сездирип коет экен. Ал ушундай кабырда адам мындай сезип калат экен. Ким аркылуу ошо Курандын сообу келип атат, ким кайрымдуулуктун сообу келип атат, зикир дуалардын сообу келип атат, сезип турат экен. Кудай Таала ошол ата бабаларыбызга дагы мурун өткөн, жакында өткөндүн баарына биздин амалдарыбыздын соопторун дагы жеткирсин, кабырларын нурлуу кылсын. Эми Рамазанда отурабыз. Азирети муфтий Рамазанда кандай амалдарды кылып атат? Сизди карап түздөнөлү дегендей, кандай амалдарды кылышыбыз керек? Алла разы болсун, рахмат. Эң бир улуу амал, жараткан Алла бизди кандай абалда койбосун, ошого шүгүр кылыш керек. Ла ин шакартум назиданнакум. Силер шүгүр кылсаңар, мен силерге көбөйтүп берем дейт. Шүгүр кылуу бул өтө улуу амал. Муну Дауд пайгамбарга Алла Таалам айткан: "И'малу ала Дауда шукра." Дауттун үй бүлөсү пайгамбардын үй бүлөсүнө айтат. Шүгүр кылууну силер өзү бир амал кылып алгыла. Ва қалилу мин ибадати аш-шакур. Шүгүр кылуучулар бирок бенделер аз болот экен. Бейишке кирүүчүлөр өзү аз болот. Жакшы адамдар аз болот. Шүгүр кылуучулар аз болот. Ошон үчүн азырактын ошо тобунда биз болуп калсак, биздин бактыбыз. Биринчиден иншалла азыркы бүгүнкү күндө тагдырыбызда кандай? Мечитте эмес, үйдө окуп атканыбыз, бала чака менен эме кылып атканыбыз, сабыр кылып, буга шүгүрчүлүк. Шүгүрчүлүк менен өткөрүп турушубуз керек. Ушунчасына шүгүр. Канчасына мына бүгүнкү күн, канча адамдардын мамлекети талкаланып кетти, чын айтканда туруксуз, канча алар баарын тегерен алып келе турган болсоңуз, имандыга, таразага эч качан тең болбойт. Бизде иманыбыз бар, ушуга Аллага канча шүгүр кылышыбыз керек, иманыбыз бар. Курсагыбыз ток. Анан албетте Курандын айы, Рамазан айы. Куран менен Аллага канча жакындай алат, башка амалдар менен андай жакындай албайт. Эч ким андай жакындай албайт Курандан башка амал менен Алла Таалага. Демек бул ай Куранды аябай тазалай турган, руханиятты, ички дүйнөнү тазалай турган ай. Алла Таала менен сүйлөшкүң келсе Куран оку дейт эмеспи? Куран окуп Аллага жакындайды. Бул Куран керемет экен, мына канча кылымдар бою эч бир өзгөрүлбөй китептердин падышасы болуп келатат. Каалайбы, каалабайбы, буга баары баш ийет. Эми баягы напсисине азгырылып, пендечилик кылгандар ар кандай сөз чыгарат экен. Бирок ички сезиминде баары Куранды ыйыктыгын билет.
Куранды үйрөнөм деп бирок үйрөнө албай жүргөндөр бар да, кыргызча тамгабен окугандар. Ошондойлор кандай Куранды окуш керек? Кыргызча маанисин окуп соопторго жетсе болобу? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Котормолорун окуганда да кандайдыр бир деңгээлде сөзсүз сооп бар. Бирок Курани Карим араб тилде түшкөндөн кийин арабча тамгасын окуганга ошо произношениясы деп, мисалы альхамдулилля десе, альхамду 5 тамгадан турат да. Ар бирине Алла Таалам 10 сооптон берет. Намаздын ичинде 100 сооп. Hazreti Ali разияллаху анху айткан риваятта, Куранды намаздын ичинде окуй турган болсо, ар бир тамгага 100 сооп. Эгер отуруп окуса, анда 50 болуп калат. Намаздын сыртында дарат менен окуса 20 сооптон, даратсыз окуса 10 сооп. Ушунчалык соопту Алла субханаху таала башка бир дагы амалга койгон эмес. Куран бул жараткан Алла Тааланын эң акыркы, ыйык, мурдагы китептери толуктаган, өзгөрбөгөн, бурмаланбаган китеп. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا деп Куранда Алла Таала айтат. Алла Тааланын бардык сөздөрү адилеттүүлүк жактан жана чынчылдык жактан толук болду дейт. Куранда канча окуя болсо чын, канча өкүм болсо адилеттүү. Канча өкүм болсо адилеттүү. Анткени ислам дини адилеттүүлүктүн үстүндө жана чынчылдыктын үстүндө курулган. Ошондуктан Куранга ой жүргүзгүлө деген Куран өтө көп келет. Фa'табиру я улил албаб, фa'табиру я улил абсар. Ай акылы барлар, ой жүргүзгүлө, акыл чалчагыла. Бул Куранда кандай? Эмне үчүн Алла субханаху ва таала мен сизге айтып берейин, Курандын бардык аяттары 3 мазмундун ичинде. 3 мазмун. Башынан окуйсузбу, аягынан, ортосуна окуйсузбу, үчөөнүн бирөөсүнө кирет сөзсүз. Биринчиси тадкир би айямилла. Экинчиси тадкир би алаилла. Үчүнчүсү тадкир лима ба'дал маут. Бул дегени Алла Таала бенделерин эскертет экен. Куран эскертүү үчүн. Эскертет экен кандай? Мурунку күндөр менен бизге чейинки өткөн пайгамбарлар, үммөттөр, кыйындар, акылдуулар, күчтүүлөр, байлар, сулуулар, канча деген үммөттөр өткөн, ошолордун Алла Таала күндөрү, башына кандай күндөр келген. Оңолгондо кандай бактылуу болушкан, кандай кутулушкан, оңолбой бузулганда кандай бактысызга, кандай кыйроого учураган, ушул боюнча Алла Куранда айтып берет. Адам атадан тартып Иса пайгамбар Мухаммад алейхиссаламга чейин бир. Экинчиси, Алла Таала өзүнүн неематтары менен эскертет. Берген, тартуулаган жакшылыктары менен, неематтары менен эскертет. Мисалы асман кандай, жылдыздар кандай, аба кандай, жер кандай, ата-эне кандай улуу неемат, перзент Алла кандай улуу неемат, ырыскы деген кандай неемат, достор кандай. Кыскасы экинчиси неематтар менен, бардык неематтар менен. Үчүнчүсү Алла Таала Курани Каримде бенделерин эскертет, өлгөндөн кийинки абал менен. То есть өлгөндөн кийин кимди эмне күтүп атат? Аны Курандан билип алсак болот экен да. Мени өлгөндөн кийин эмне күтүп атат? Мен өзүмө Курани Каримде ушундай стандарт амалга айтып берип койгон, бейиште кандай, дозокто кандай. Жакшы адамдар кандай тирилет, ыймандуулар, жамандар, капырлар, ыймансыздар кандай тирилет. Bunun bardığın çaçpay tük Allah subhanahu wa ta'ala bardığını ayıp berip koygan. Demek Kur'an 3 zamandı özüne kurçap algan. Ötkön çaktı, uçur çaktı, gelir çaktı. Uşunun bardığı bilimin özüne kamtıp algan kitep, ıyık Allah'ın tarafından paygambarın çıkarması emez, periştelerinden oyundan tokuğan nerse emez, adam balasının sözü emez. Kur'an uşunda ıyık kitep. Uşuğa göңүл kançalık bursak, ошончолук bizge nur alabız, жақшылық алабыз, бақыт алабыз. Бир жакшылык болуп той болуп калды да. Анан бирөө тойдун башталышында Куран окуп калды. Окуйын деп калды, анан тойуну эсай, жөнчү жамандыкты баштабай деп баягы элдин түшүнүгүндө кээ бирөө Куран бул өлгөн адамдарга эле окулат деген түшүнүктө жүрүшөт да. Тирүүлөргө түшкөндө Куран. Тирүүлөргө бериле турган кереметтерин да айтсаңыз. Курани Каримдин өзү сиз туура айтасыз, тирүүлөргө түшкөн ошол эле кезде эстен чыгарбашыбыз керек. Өлүктөргө да өтө зор пайдасы да. Аларга шапаат кылган. Өлгөнгө Куран окуганга болбойт деп чыгып атышпайбы? Эми карасаңыз, кээ бирлер өлгөнгө Куран окуган болбойт деп тооба кылдым. Курандан да пайдалуу, сооптуу нерсе жок да. Куранда Алла Таала өзү айтып атат: "Роббана гфир лана ва ли ихванина аллазина сабакуна бил иман ва ла таджал фи кулубина гилла лиллазина аману роббана иннека рауфур рахим." Ya Allah биздин күнөөлөрүбүздү, бизден мурда иман менен өткөндөрдүн күнөөлөрүн кечиргин деп Куран өзү дуа кылып бизге үйрөтүп атат.
Кур'ан Карим бул ибадат дагы, дуа дагы, мисалдар дагы, өкүмдөр дагы, Кур'андагы окуялар дагы бардыгын өзүнө камтып алган го. Ушундан азыр эми тирүүлөргө айта турган болсок, жалпы эле адам баласынын жашоосуна бир жолдомо керек да. Туура жашаганга. Ошондо Кур'ани Каримде ушундай деп түшүнсөк болот. Түз, туура, так, бактылуу жашаганга жолдун эрежеси. Кур'ани Карим ушуга байларга тиешелүү, эркектерге, аялдарга, бийлерге, бардыгына үйлөнө электер, үйлөнгөндөргө. Кур'ани Каримди карай турган болсок, ичинде биздин динибиз 5 мазмунду курчап алат. Кээ бирлерин караңыз, мындай деп койгонда, бул ислам дининде бир молдочулук деп коет. Же болбосо бир мечит намазы менен эле чектеп коет. Же бир кумган деп коет. Кумган деп коет. Андай эмес. Жашоонун эрежеси экен. Таза өткөргөндүн. Ишеним, акайыт, акыйдалардын бардыгын эң туура ишеним Кур'анда. Эң түз туура ибадаттар Кур'анда. Адеп ахлактын туу чокусун үйрөткөн адамгерчиликтики Кур'анда. Улуу баалуулуктарга, жашоо тиричиликтерге жеткирген Кур'анда. Мамилелерден эң так, адилеттүүлүгү Кур'анда. Ал мамиле кандай болсун? Алла мененби, пайгамбар мененби, Кур'ан мененби, ата эне мененби, куда сөөк мененби, аял менен, бала чака менен, жана өлүк менен кандай мамиле кылыш керек? Өлгөн киши менен кандай мамиле? Айван менен кандай мамиле кылыш керек? Айван менен. Жада калса жөн эле суу менен кандай мамиле кылыш керек? Таш менен кандай мамиле кылыш керек? Ушунун бардыгын Кур'анда айтып атпайбы? Бардыгын Кур'анда айтып атпайбы? Мен Меккеден бир китеп алдым эле. Ал китеп ушул көздүн өкүмдөрү боюнча экен да. Ол көздүн өкүмдөргө тиешелүү. Жаң мөмө алганда кантип караш керек? Анын кайсы дуасы бар? Жаң ай жаңырганда кантиш керек? Аны көрсө өзүнүкү. Шамал болгондо кайсы? Көздү, өлүктү көргөндө кандай? Намазда саждада турганда каерде караш керек? Көздүн өкүмдөрү экен да. Кыскасы айтканда, бардыгын эми тилдикин айтпаңыз, том-том. Ушунун бардыгы Кур'ани Каримден чыгып келип атат да. Мына ыйык Кур'андан биз сабак алайлы. Жашообузга сөзсүз жашообузга алдына оңдой турган болсок, бактылуу болом десек, Кур'ани Каримдин арабчасын да окуйлу, анан котормосун дагы. Азыр бүгүнкү күндө кыргызча котормолору бар, орусча котормолору бар, өзбекче, тажикче, уйгурча, бардык тилдерде Кудайга шүкүр котормолор бар. Ошо котормолордон окуп, маани берип, өзүбүздүн жашообузга бир жакшы, бир кандай десем, жолдомо алайлы. Кур'андын котормосу демекчи. Бизде азыр которулган китептер бар кыргызча. Дагы которулуп аткандар барбы? Негизи эле буга бир аябай бир Кур'андын өзөгүн укмуш түшүнгөн элдин, бул карапайым элдин жүрөгүнө ылайык элпек тил менен жеткизе турган бир дагы Кур'ан которулабы? Албетте, Кур'андын эми мындай экен да, бул илими чексиз экен да. Өтө терең экен дагы. Ар доордо которсоңуз, ошондон берметтер чыга берет экен да. Ар кимдики ар башка. Ар кимдикине башка чыга берет. Ошондуктан мисалы арабча Кур'андын өзү, Кур'ан арабча тафсирлер канча көп. Ошонун эле мисалычы ар доордо котормолор, тафсирлер чыкканда, мен сизге бир китеп айтайын. Ал-Хадайиқу дата бахжатин деген ушундай Кур'андын тафсири болгон 3000 том. Арабча. Кур'ан бир китеп. Бунун тафсири 3000 том. 3000. Эми аны башка тилге которсо канча болуп кетет? Ушундай китептер дагы бир ушундай чоң фитна, когалаң, согуш кызуучуларда күйүп жок болуп кеткенде. Ошо китептерде бирок тарыхыбызда жазылып калган. Бир эле Бисмиллахир-Рахманир-Рахим 5 том экен. Фатиха сүрөсү 25 том экен. Көрбөйсүзбү? Канча деген илимдер менен. Азыр дагы Кудайга шүгүр, эми акырын которулуп атат. Аалымдарыбыз которуп атышат, аракет кылып атышат. Дагы буюрса мына илим жанданып, билимдүүлөр дагы эне кыргыз тилди, эне тилди дагы жакшы терең өзгөчтүргөндөр. Ошол кезде бүгүнкү күндөгү талаптарга дагы кандай Кур'ан жооп берет. Булар дагы азыр алхамдулилlah которуулар болуп атат. Биздин эл акыныбыз бар, Надырбек Алымбеков. Көз айнек менен баштап Кур'анды которуп бүткөндө ыр менен көз айнексиз бүттүм дейт да. Бул Кур'андын касиети, керемети да. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып Надырбек агабызга да ыраазычылык. Албетте. Ыр сүйгөн жааматты дагы Кур'ан менен тааныштырганычы. Анан мен сураганым ошол да, ошо элге мындай аябай мындай жеткиликтүү сонун дагы бир котормолор болсо деп. Буга чейин которулгандар аябай сонун туура. Эми элдин ар кандай катмары бар да.
ыр сүйгендер бар, кара сөздү тереңдеп билгендер бар. Ошого ылайык Кудай буйрса көп котормолор боло берсин деп тилеймин. Куранда ар бир сүрөнүн өзүнүн сыры бар экен да. Ясин Курандын жүрөгү дейт экен, муну окусаңар ырыс кылуу ошол күнкү маселе болбойт, кыйынчылыктар кетет деп. Вакыяда сүрө карыздардан кутултат дейт. Ихласты 3 жолу окусаңар Куранды хатым кылгандай сооп аласыңар дейт. Ушул сыяктуу касиеттүү сүрөлөрдөн айтсаңыз элге пайдалуу. Биринчи сүрөдөн баштайын. Мени Фатиха сүрөсү өзү Жабраил периштен алып келген эмес эле. Пайгамбарыбыз менен чогуу отурганда эле бир дүң деген үн чыкканда жарык. Анан Жабраил периште айтты: "Эч ачылбаган эшиктин, асмандын эшиги бир да пайгамбарга ачылган эмес эле, ушу бүгүн сага сиз үчүн ачылды" деди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга. Анан ошол периште эч кимге келбеген, эч качан түшпөгөн ошол периштени Алла Таала жиберди. Фатиха сүрөсүн алып келди. Бул мурдагы Тавратта, Забурда, Инжилде, Курандын башка сүрөлөрүндө да мындай сүрө түшкөн эмес деди. Баардык Курандын хуласасы кыска Фатиха сүрөсүндө. Алла Таала ушундай кылып туруп, Саба Масани деп коет, кайталануучу 7 аят кылып койду. Кайра кайталанат. Фатиха сүрөсүн бул ачуучу деп айтылат, намаз деген аты бар, мактоо деген аты бар, аттары көп Фатиха сүрөсүнчү. Пайгамбарыбыз айткан, бул өлүмдөн башка баардык ооруга шипа. Кимди окуп демей ала турган болсоңуз, бир. Бакара сүрөсүн айта турган болсок, Бакара сүрөсүн пайгамбарыбыз айтат: кайсы үйдө окулса, кайсы адам окуса, ошол үйгө жин, шайтан, сыйкыр, бүгүн ушундай неме жаман нерселер эч качан жолобойт деген да. Муну окуган билбегендерди коюп койсо болот да. Эми алдына коюп койсо болот. Азыр мисалы магнитофонго коюп коет, бирок барып өзү окуганга үйрөнүп алса, ага жетпейт да эч качанчы. Анын даражасы, сезими башкача. Демек Бакара сүрөсүн окуса, аларга сыйкырлар ким? Бүткүл дүйнө биригип туруп сыйкырласа дагы сыйкырдын таасири тийбейт. Экинчи жин, шайтандар ал адамды үйүнө кирбейт, ал менен ойношо албайт эч качан. Ошо Бакара сүрөсүндө улуу аят бар. Кур'ан-ы Каримдин эң улуу аяты Аят-ал Курси деп коет. Эми акыркы 2 Амана Расул деп акыркы 2 аяты Алланын өзгөчө бир казынасынан түшкөн аяттар да. Ошо сиз айткандай азыркы мына сүрөлөрдүн ар биринин өзүнүн чоң таасири бар. Мисалы ар түнүгүн сайын Табарак окуп жүрсө, Табарак Мүлк сүрөсү 30 аяттан турат. Ага дозоктун мындай кабырдын азабы болбойт деген да. Кабырдын азабы болбойт деп. Имам Шафи рахматуллаху алейх Аср сүрөсү боюнча айтат. Ушул башка сүрө түшпөй эле 114төн ушу Аср сүрөсү эле түшкөндө адамдын ийгилиги үчүн, куткарылуусу үчүн дүйнө ахиреттин бактысыздыгынан жетиштүү болмок дейт. Ушунчалык. Алим кулаузу биробил фалак мен кулаузу бироббин нас пайгамбарыбыз өзгөчө айтты. Силер ушуну Алла Тааланын тарабынан мага түштү дейт. Эмне үчүн? Ушул көрө албаган жин, шайтан, сыйкыр ушулардын баардыгынан коргон экен. Буну окуп жүргүлө деп. Пайгамбарыбызды да ушундай атайлап сыйкырлаганда дагы ушул сакал, чачка таракка уруп 11 жерде түйүн кылып туруп түйүп жөөттөр дайыма сыйкыр менен алек болуп келген. Бүгүнкү күндө дагы көбүнчө ушу сыйкыр менен алектенгендер жөөттөр болот. Пайгамбарыбыз ушундай кылып туруп байлап неме кылып койду эле, сыйкырлап койду эле. Пайгамбарыбыз күндөрдөн бир күнү таптакыр эле өзүнүн эсине келе албай, кыйналып, башы ооруп эле, тегеренип эле ушинтип калды да. Анан көзүн жумуп уктап кетти эле. 2 периште келди. Баш жагына отурду, бирөөсү бут жагына отурду. Айтты. Баш жагы суроо берип атат. Буга эмне болду дейт. Пайгамбарыбыз билбейт болчу да. Бут жагында отурганда айтат, сыйкырланган деди. Таң калды. Пайгамбарыбыз эмнеге сыйкырлады? Таракка сыйкырлады. Каерде? Паланча бир кудукта. Кудуктун каеринде? Түйүндө. Ташка бастырып койгон. Ким? Паланча деген жөөт бала сыйкырлады деп. Бардыгын айтып берип койду да. Дагы ал 2 периште кетип калды. Пайгамбарыбыз ойгонуп кетти дагы. Ошол жерде 2 сахабаны чакырды, Али жабадан бирөөнү. Анан айтты, барып туруп паланча кудукка барасыңар, түшөсүңөр. Ошол жерден барып ташты аласыңар, түйүнөн. Ташталып анан ошол тарак бар, алып келесиңер деди. Барды. Барса кудук хынага окшош кыпкызыл болуп калыптыр. Түшүп, ташты алып аңтарса, тарак турат. Караса 11 жеринен түйүп койгон экен. Анан Алла Тааладан аят түштү. Кул ауду бироббил фалак, мин шарри ма халак, ва мин шарри гасиқин ида вақаб, ва мин шарри нафасат фил уқад, ва мин шарри хаsidin ида hasad. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
11 аят түштү. 11 ар бир аятты түшкөндө, айтканда, окуганда бирден чечилип кете берди өзүнөн өзү. Бардыгы бүткөндөн кийин толук чечилди. Ошондо да пайгамбарыбызга айтты, башын алып келейин дегенде жок деди. Алла мага шифа берди го, аны өзүнө өзү көрөт деп койду. Ушул 11 аят бизге керек экен. Кыргыздарда өзү сыйкырга чукулубуз го. Мени ушу башымды айлантып койду деп эле Ош базарда жүргөндөр көп. Кудай сактап, баарыбыз ушул 11 аятты үйрөнүп, жамандыктан алыс бололу. Эми келгениңизге терең ыраазычылык. Адаттагыдай эле сизге Алла разы болсун деп тилек айтуу менен бирге Рамазанда отурабыз. Коомчулукка бир жакшы дуаңызды берип койсоңуз. الله امين الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وجaratkan Allah barыбызды жок кылдан бар кылгансың, өмүр берген өзүңсүн, рызкы берген өзүңсүн, я Алла, денсаулык берген өзүңсүн. Барыбыздын ата энелерибиздин, бир туугандарыбыздын, жалпы момун мусулмандардын тирүүлөрүн өткөндөрдүн күнөөлөрүн кечиргин. Жараткан Алла өз мээримиңе алып туура жолдон эч качан адаштырбагын, имандан ажыратпагын, жүздөрүбүздү жер каратпагын, эки дүйнөдө шерменде кылбагын. Жараткан Алла баарыбызды имансыз жашоодон сактагын. Ар кандай оорулардан, кырсык, апат, балелерден, өзгөчө ошо коронавирус оорусунан элибизди, журтубузду баардыгын сактагын. Рамазан айдын урматынан, Кур'ан-ы Каримдин урматынан элибизге, журтубузга, мамлекетибизге тынчтык, аманчылык, биримдүүлүк, достук, токчулук бергин я Роббул аламин. Я Роббул аламин, өзүңдүн ыраазычылыгыңды, бейишиңди сурайбыз. Нааразычылыгыңдан, дозогуңдан паана тилейбиз. Жараткан Алла баарыбызды жакшылыктын ачкычтары, жамандыктардын жапкычтары кылгын я Роббул аламин. Акыркы сөзүбүз ла илаха иллаллах Мухаммадур Расулуллах калимасын баарыбызга насип кылгын. Бирахматика я архам. Кудай Таала баарыбыздын жүрөгүбүздү Кур'ан менен нурласын. Кур'ан үйрөнөлү, үйрөтөлү, ошол жолдо кызмат кылалы. Демөөчүлөргө терең ыраазычылык айтабыз. Берешендик кандай болсо, анын миллион чексиз соопторун да акыретте Алла Таала насип кылсын. Эртеңки күнгө чейин коштошмокчумун. Аман болуңуздар. Апам бышырган таттууларды аябай жакшы көрчүмүн. Аны менен чогуу камыр даярдап, кооздоп жасачыбыз. Апамдын рецепттерин мен түбөлүккө издеп калдым. Эң негизгиси, мен апамдан конок күтүү маданиятын үйрөндүм. Рахмет чайы. Көтөрүлсүн коноктордун маанайы.